Балыкчы шаар тургундары үчүн өзгөчө турак жай салуу үчүн жер тилкелеринин берилбей жатканы негизги көйгөйлөрдүн бири болууда. Мындан сырткары убагында менчиктелип, бирок иштебей турган мекеме ишканалар боюнча маселелер көп экени айтылды. Шаар эли белгилегендей, мындай менчиктелген имараттардын көбү мыйзам бузуу менен жеке колго өткөн. Белгилей кетсек, Балыкчы шаары боюнча Союз мезгилинде 138 ар кандай маанидеги өндүрүштүк ишканалар, жүк ташуучу автобазалар иштеп келген. Айтылып жетишпей калган суроолор көп болгондуктан президент өкүлү бир жума аралыгында калган маселелер боюнча дагы биргелип кетүүнү убада кылды. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем, келип, көйгөйлөрүңүздөрдү айтып, ачык бул жерде сөз болду. Колубуздан келишинче сиздерди укканга аракет кылдык. Жыйынтыкты чыгарабыз. Эң эле орчундуу маселе жер маселеси болду. Жанагындай жеп койгондор боюнча айтышты. Элдин көп нерселерди айтылды да бул жерден. Баарын чечебиз дегенде кылды, баарын жасап алдык. Кудайга шүгүр, ыраазы болуштук. Баарыбыз ыраазы болдук. Президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү андан соң Тоң районунун тургундары менен жолукту. Жолугушууда элетели, сууга суу, жайыт, электр энергиясы, таза суу жаатында кайрылууларды жолдошту. Мындан сырткары Тоң аймагында туризмди өнүктүрүү, район аймагында жайгашкан Туздуу көл тегерегиндеги маселелер боюнча кайрылышты. Район тургундарынын айтымында Туздуу көл бир адамдын менчигине өтүп кеткен. Мындан улам аны өнүктүрүү, көл жээкте инфратүзүм жасоого мүмкүн болбой жатканы айтылды. Жолугушуу тынч маанайда өтүп, кайрылгандардын баары тийиштүү жооп ала алышты. Айрым маселелерди прямо ошо ордунан чечип берди. Айрым маселелерди өзү дагы карай турган болду. Кээ бирөөнүн чечип бере албастыгын айтты. Анткени жогорку чоң оор маселелер каралып атат. Бирок ошо каралган маселелерден азыр биздин ошо районубузда таза суу, сууга суу, жол маселелери, ушул чоң маселелер болуп айтылды. Туз көлүбүз бар бизде Тоң районунда, Барбулак айылында. Ошо Барбулак айылына туз көлүбүз деген жеке менчикке чыгып кеткен экен. Ал туз көл дагы ошо туз көлдү дагы общий ошо Күнчыгыш айыл өкмөтүнө өткөрүп берсе, Күнчыгыш айыл өкмөтүнүн бюджетине ошол жака келген түшүп аткан эмелер акча төлөп түшөт, бир 100 сом, 200 сомдон төлөп түшөт. Ошол Күнчыгыштын бюджетине түшсө, Күнчыгыштын бюджети дагы көбөйсө, ошондо дагы айылыбыз жакшы көрктөнөт болуш керек деп дагы ошого да тилектеш болуп атабыз. Президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү бардык район шаарлардын эли менен жолугат. Кийинки жолугушуу Жети Өгүз районунда уланмакчы. Тилек Эркин уулу, Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Фалато 24, Ысык көл облусу.